Эми Кыргызстанда оор кылмыш жасагандар өмүр бою камакта калат. Учурда балдарга жана аялдарга зомбулук көрсөтүү, зордуктоо жана өлтүрүү үчүн өмүр бою камакка алуу жазасын киргизүү сунушталууда. Кылмыш жаза кодексине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык педофилия жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мүлкүн конфискациялап өмүр бою эркинен ажыратуу альтернативасы жазасы белгилениши мүмкүн. Мамлекет, конечно, бир аз нагрузка келет, аны багыш керек, содержать этиш керек, но өмүр бою ошол кылган күнөөсүнө мындай айтканда азабын тартып, мындай айтканда кылган ишине пушайман тартыш керек адам инсан. Ал эми ал өлүп калса оңой эле кутулуп калып атпайбы? Себеби ал алдында кылмыш кылган адамдар аябай мукачылык менен, аябай мындай адам чыдагыс кылмыштар жасап атышат да. Алар эми оңой эле өлүп калса, мен ойлойм, оңой эле кутулуп калышат. Өтө оор кылмыштар менен айыпталган соттолуучуларда негизинен чындыгында ошол өмүр бою эркинен ажыратып, эч кандай кайрымдуулук же болбосо амнистияларды колдонбой эле ошол өмүр бою эркинен ажыраткан туура болот деп эсептейм. Жаңы мыйзам долбоору коомдун талкуусуна чыгарылган. Регион телеканалы бул боюнча элдин пикирин угуп көргөнбүз. Балдардын келечеги бул биздин келечек деген да алчы. Конечно, 100% колдойбуз биз. Аялдарга зомбулук келтирген болуп атат. Канча кыздарыбызна өз жолдошунун колунан каза таап атышат. Эми бул окуяларды көрүп жүрөгүң ооруйт. Кандай заман болуп кетип атат депчи. Анан эми бул сурооңорго анан колдойт элем. 100% колдойм ошону мен дагычы. Бүтүн өмүргө камалган жакшыраак болсо керек деп ойлойм. Өлүм жазасы. Аларга да расход кылыш керек да, мамлекет несеничи. Ошон үчүн аларга лучше атуу эле берген жакшы. Өлүм жазасын алган жакшы болот. Абакта калыш керек. Башка эч кандай чарасы жок. Анткени адамдарга мындай опасно для общества такие люди. Эгер өлүм жазасы болсо, ага каршымын. Эгер өмүр бою эркинен ажыралса, макул элем. Девушка лежала головой сюда. Я ее взял отсюда и бросил. Соңку мезгилдерде өлкөдө жаш балдарга, аялдарга карата жасалган зордук, зомбулук менен коштолгон өлүм коомчулукта тынчсызданууну, кооптонууну пайда кылып келет. Жүрөк үшүткөн акыркы аянычтуу окуялардан кийин өлүм жазасын киргизүү сунушу байма-бай көтөрүлүп турганы белгилүү. Өтө оор мукачылык менен жасалган зордуктоо жолу менен өлүмгө алып келген кылмыштарга киргизүү азыркы учурдун талабы болгон менен экинчи жагын дагы карашыбыз керек. Экинчи жагы бул биздин укук коргоо органдарыбыз, милиция баш болуп, прокуратура, сот органдары канчалык деңгээлде ошол объективдүү тергеп, ошол иштерди чыныгы кылмышкерлерди табуу боюнча канчалык ошо табууга биз канчалык деңгээлде даярбыз да, ошол дагы чоң маселе жаратат да. Коом ар тараптуу өнүгүш керек эле. Биринчи кезекте башкысы ушу экономика болот экен. Экономика өнүкпөгөндө жана мен айтып аткандай жумушсуздук, ар кайсы жанагы катмарларга калк бөлүнүп калган, кедей бай болуп, саясатчыларыбыз аябай бир ошондой кырдаалдарды чайкоочулук менен пайдаланып, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын колдонуп жүрүп ушул күндөргө жеттик. Ошондуктан бир силкинип, бир өзүбүздү караш үчүн жанагы өзгөчө кылмыштар үчүн, өзгөчө кылмыштардын да бир топ категориялары бар. Анын ичинде такай ушул гана балдарга, аялдарга көрсөткөн зомбулук үчүн деп ушул бир статья кирип атканын мен негизи колдойт элем. Мына кечегиде деле буга чейин дагы ошондой жаман ишти кылып түрмөгө туруп чыккан деп атпайбы? Анан ошол жактарын иликтеп келгенде бул үйрөнүп калган адат калбайт да. Ошон үчүн коомго коркунуч келтирүүчү ошондой жарандарыбыздан жакшы арылганыбыз жакшы да. Мамлекеттин эсебинен багуунун зарылчылыгы барбы деген суроо жаралат. Ошондуктан мен жеке пикиримде бул өзгөчө оор кылмыштар үчүн ошол жаш балдарга, аял затына, кыздарга ошондой өзгөчө оор кылмыш жасап, аларды өлтүргөн, зордуктаган, кыйнап өлтүргөн кылмышкерлерге эч кандай аябы болбош керек. Буга чейин бийлик дагы бул кылмыштар үчүн өлүм жазасын киргизүүнү сунуштаган. Бирок Конституциялык сот жогорку жаза чарасын кайра киргизүү болбой турганын билдиргени маалым. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.